Бул уйлар сементал түрүнөн чыккан уйлар. Алардын көрүнүшү кадимки уйларга окшогону менен айырмачылыгы көп. Маселен, ар бири күнүнө 15 литрден сүт берет. Ошого жараша жем чөптү дагы көп жейт. Фермердин айтымында бул асыл тукум малдарды кароо жеңил, тынбай оттогондуктан алыска басып кетпейт. Алдылары уже туушты баштады. Анан ошо доктурлар келип карап турушат. Узбеге салып турушат, кайсыл боз. Ошолорду жазып көрсөтүп турушат. Мисалы мына боз 3 айлык, 4 айлык деп жазып, номерлерге чейин карап турушат ошол. Келип көрсөтүп өздөрү дагы айтып турушат. Арпаны эккенден кийин эле биз айдашты баштадык ушул жерге. Эртең менен кой берип, кечинде абарабыз, кечинде саагана бар. Сүт багытындагы уйлар мындан 3 жыл мурда 1 жашар мезгилинде Орусиядан алынып келген. Ошол 30 торпок учурда жетилип, саны 60га жеткен. Азыр анын 14-ü саан. Күнүмдүк сүтү кайра иштетүүчү заводко сатылат. Ошолар Кунажын убагында келген. Ошодан бери ошол туутка кирип, тукумуна кирип. Тез өрчүйт. Балдары дагы жакшы. Азыркы учурда 4 кече жакында 4-кө кирди да, азыр олар үйдө турушат, короодо, отдельный. Олар да жакында саанга кошобуз. Өзгөчөлүгү да ошо төрөгөндөн кийин тез эле туруп өздөрү менен өздөрү болуп кете берет экен да булар. Уйлар кыш мезгилинде атайын сарайда багылат. Ветеринарлар тез-тез келип, атайын кароодон өткөрүп турушат. Алдыда бул түркүмдү район аймагына жайылтуу пландалууда. Квартал сайын 30, 25, 30 тоннадан сүт тапшырып, жилиге примерно 110-120 тонна сүт тапшырат. Булардын чем башка малдарга караганда сүттүүлүгү жакшы. Орточо 3500-3600 килограммдан сүт сага алууда. Эми ошо асыл тукумга даярдоо боюнча 2 жылдан бери аракат кылып атат жигит. Эске салсак, учурда мындай асыл тукумдагы мал жандыктарды багуу актуалдуу болууда. Анткени малдын туягы көбөйүп, жайыттарда чөптүн асылдуулугу жоголгон. Андыктан адистер сандан сапатка өтүүнү эскертип келишет. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош облусу.